Жашоо кызыксыз болуп бара жатканда музыка жаралган, музыкадагы жардам бербей баштаганда футбол ойлоп табылган. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Улуттук спорт телеканалында Дерби футбол викторинасынын 4-чү сезону уланууда. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумамединов. Бул берүүнүн алкагында биз катышуучуларга футбол темасындагы суроолорду узатып, мыкты футбол билярманын аныктайбыз. Бул сезондо дагы 16 катышуучу катышкан, алардын ичинен 8 чейрек финалга өттү. Бүгүн да ушул чейрек финалдын биринчи оюну. Аны эмесе катышуучулар менен таанышалы репер Кайбар мырза жана ошондой эле актер Динмухамед Орозбеков. Динмухамед мырза буга чейин 8ден 1 финалда ырчы Урмат Токонбаевди жеңген. Ал эми Кайбар мырза репер Эмирди артта калтырган. Аны эмесе бүгүн маанайлар кандай, жеңишке жетем деп канча пайыз өзүңүздөргө ишенип жатасыздар? Буюрса маанай жакшы. Сон келип алдык. Буюрса оюн кызыктуу болот деп ойлойбуз. Канча пайыз жеңемин айта албайм. Атаандашты байкайбыз. Буйруган көрөбүз. Бизде деле ошол. Бияк күчтүү негизи. Өзү футболдагы ойнойт. Билбейм эми, аракет кылып көрөбүз. Азыр оюн алдында эми футбол тууралуу кичине сөз кылалы. Футбол негизи көп эле көрөсүздөр, жумасына канча оюн көрөсүздөр? Мен Ла Лиганын оюндарын көрүп турам. Кече мисал көрдүм. Бир жумада ошондо жок дегенде бир жолу көрөм да. Барселонанын оюну. Барселонанын оюндарын, каршылаштардын оюндарын көрүп коюп турам. Сиз? Меники дагы жумасына жок дегенде бир жолу. Мен Англияны көрөм көбүнчө. Кайсы оюнда көбүнчө? Негизи мен Ливерпулдун эмесимин, фанатымын. Бирок негизи АПЛдын оюндары бүт эле кызыктуу го деп ойлойм. Чемпиондор лигасынын чучугулагы болуп өттү. Кандай ойлойсуздар? Кандай түштү? Анан Реал, Манчестер Сити кандай болот деп ойлойсуздар? Экөө тең азыр бир аз кризистегидей команда десек болот, туруктуу эмес. Реал утат го деп ойлойм. Кечээ күнкү Арсенал менен Ситинин оюнунан кийин мен Ситиге аябай эле бир четинен боорум ооруду, бир четинен билбейм. Реалда өтүш кыйын го дейм, тем более Реалда. Анткени Реал азыр кайра табында. Акыркы 5 матчтан бери утулбай келатат. Состав Рюдигер чыкты, травма алып чыгып кетти кече мурдагы оюнда. Бирок ошондуктен менен баары бир атака күчтүү Реалда. Мен оюмча Реал утат го дейм. Сиз? Мен оюмча 50-50 болушу мүмкүн. Себеп дегенде Сити дагы мындай сюрприз менен да команда. Бирок Реал дайым үстөмдүк кылып ойнойт негизи. 50-50 деп ойлойм. Негизи божомол кылганда жакшы көрөсүздөрбү? Быйыл Чемпиондор лигасын ким утат деп мындай божомол айта аласыздар? Эми азыркы учурда тайпалык этапты карап турган болсок, Ливерпуль фавориттердин бири деп айтсак болот. Ошол эле Барселонаны да айтсак болот фавориттердин бири деп. Андан тышкары Интер деле буга чейинки Лига чемпионовдо жакшы көрсөткүчтөр көрсөткөн. Реал, Сити деле, мисалы Реалдын Лига чемпионовдо ойногонун биз жакшы билебиз. Ал сөзсүз түрдө жок дегенде жарым финал, финалга жетсе, финалдарда эч качан утулган эмес. Ошондуктан алар деле бир фавориттердин бирине кирет болуш керек. Динмухамед мырза. Айтыш кыйын негизи. Быйыл тем более жаңы формат. Айтыш аябай эле кыйын. Анткени азыр могу Реал, Сити эмелер түшпөдүбү? Жеребьевка болбоду. Андан кийинки могу алдыңкы орундарда турган алдыңкы 8 орун алар күтүп турат да. Тигер ойногондон кийин анан жеребьевка болот да. Ошондон кийин анан примерно айтса болот го дейм. Бирок азыр айтыш кыйын. Анткени ошол эле биз Барса, Ливерпуль биринчи орундарда келди. Бирок алар баягы групповой этаптан аябай деле чоң клубтарга, топ клубтарга түшкөн жок да, мындай айтсамчы. Анан эми мындан аркы оюндар чечүүчү оюндар болот го деп ойлойм. Азыр айтыш кыйын, тем более ошондой эле Кайбар мырза айткандай Реал өзүнүкүн берип коюшу мүмкүн, Сити деле өзүнүн оюнун берип коюшу мүмкүн. Ошол эле Милан, Интер Милан. Айтыш кыйын. Могу кийинки этаптарда билинет го дейм. Түшүнүктүү. Эми оюндун эрежеси оңой эле. Буга чейинкиде эле 7 раундтан турат. Ар бир раундтун жеңүүчүсүнө бірден упай беребиз. Эгерде тең чыгуу болуп калса, эки тарапка бірден упай жазылат. Жыйынтыгында ким көп упай топтосо, ошол тарап жеңүүчү аталат дагы жарым финалга жолдомо алат. Аны эмесе биз баштадык биринчи раунд. Биринчи раунд машыгуу деп аталат. 3 бөлүктөн турат. 3 бөлүктүн экөөсүндө ким жеңишке жетсе, ошол тарап алгачкы упайды алат. Биринчи бөлүк оңой эле. Буга чейин дагы
ойнолгон клубтун атын анан номерин айтабыз. Бул кайсыл ойунчу экенин табышыңыздар керек. Мисалы Аль Наср 7 номер, бул Криштиану Роналду. Ким биринчи баскычта болсо ошол тарап жооп берет. Анда эмесе кеттик, Ливерпуль клубу 3 номер. Эндо. Ватару Эндо. Эсеп 1-0. Кийинки Барселона клубу 6 номер. Гави. Гави. Туура, Гави. Гави 6 номер, эсеп 2-0. Челси клубу 19 номер. Джейдон Санчо. Джейдон Санчо. Туура. Кийинки Интер клубу 20 номер. Чалханоглу. Чалханоглу. 4-0. Жана акыркы Бавария клубу 7 номер. Так, 7 номер. Харри Кейн болуш керек? Стефан Кейн эмес. Гнабри. Гнабри. Серж Гнабри. Биринчи бөлүк 5-0 Ливерпуль клубунан баштап туура тапкан. Жана экинчи бөлүккө өтөлү дароо. Бул ирет бир футболчунун атын айтам, сиздер ошол футболчу карьерасын кайсы клубтан баштагандыгын айтышыңыздар керек. Мисалы Роналду десем Спортинг. Андрей Аршавин. Андрей Аршавин карьерасын кайсы клубта баштаган? Зенит. Туура, Зенит. Оңой эле суроо болчу негизи. Экинчи Рахим Стерлинг. Ливерпуль. Ливерпуль, туура, 2-0. Кевин Де Брюйне. Челси. Жок. Кевин Де Брюйне. Ойлонуп көрүңүз. Брюйне. Таптым. Так. Вольсбург жок. Вольсбург болуш керек. Жок. Вольсбург эмеспи? Эми Кевин Де Брюйне Бельгиялык клубта баштаган Генк клубунан. Кийинки азырынча эсеп 2-0 Серхио Рамос. Севилья. Дин Мухаммед биринчи басты, эсеп 3-0 жана Хвича Кварацхелия. Так, Кварацхелия. Кайсы жактан карьерасын баштаган? Российский клубтан эле баштаган, бирок Российский кайсы клубтан баштады? Кайсынан өттү? Краснодар эмеспи? Жок. Хвича улуту кайсы? Эми көпчүлүгү өзүнүн өлкөсүнөн башташат, эми. Грузиянын футболун. Туура жооп, Динамо Тбилиси. Кийин ошол Россияда ойноп жүрүп кайрадан Грузияга барган. Ошо Динамо Тбилисиден анан Наполиге өткөн да. Бул бөлүктө эсеп 3-0. Дин Мухаммед мырза жеңди, эсеп 2-0 жана 3-чү бөлүк. Бул ирет футбол клубтарынын аттарын айтам, сиздер кайсыл өлкөдө ойнойт табышыңыздар керек. Мисалы Брайтон десе Англия. Биринчи клуб Мессина. Мессина деген футбол клуб кайсы өлкөдө? Мессина. Просто наугад айтып көрөйүн, Мексика болушу мүмкүн. Сизде вариант бар? Божомол бир айтып. Мессина. Мессина. Кайсыл өлкөгө окшошуп жатат? Мессина. Мессина. Аталышы окшошуп болуш керек менимче. Бул кайсы тилге? Аргентина. Жок. Бияка бир өлкөнү айтпоз. Божомол берет. Европа. Европадабы? Португалия балким. Туура жооп, бул Италия. Италия. Кийинки Гавр. Гавр. Гавр? Гавр. Бул жолдо эле айтат экенбиз дейм. Бул деле Италия го дейм. Италия, жок, сизде вариант барбы? Гавр Австралия болушу мүмкүн. Туура жооп, Франция. Франция Лига 1де ойнойт, жогорку лигада. Азыр ойнойбу? Норшалан. Норшалан. Чемпиондар лигасында ойноп калат. Кайсы өлкөдөн? Чемпиондар лигасына кээде тайпалык баскычынан көрүп калабыз бул команданы. Кайсыл команда, кайсы өлкөдөн болушу мүмкүн? Аты кайсыл өлкөгө окшошуп жатат, мисалы Норшалан. Варианттарды айтып көрүңүз, божомол. Европалык бир. Голландия деп коеюн. Голландия жок. Сизде? Норшаланд. Европабы? Европа. Билбейм. Бир мамлекет айтып коюңуз, мүмкүн. Голландия айтылды, Австралия? Жок, Дания. Дания өлкөсү экен. Жана 4-чү Пачука. Пачука деген менимче белгилүү эле клуб.
Европада эмес. Европа эмес, ооба, Лиги чемпиондуктан көрүп калат болушубуз керек. Жок, Европада эмес бул. Ал Паокта ал. Океандын ары жагында. Африкага окшойт, э? Жок, океандын ары жагында. Түндүк Америка же Түштүк Америка жакта да. Пачука. Канада. Жок, сизде. Пачука болсо, мына Бразилия деп коет. Бразилия. Туура жооп Мексика. Мексика. Жана акыркы Васко да Гама. Васко да Гама. Васко да Гама. Голландия. Жок. Васко да Гама. Васко да Гама. Европадабы? Жок, Европада эмес. Васко да Гама. Анда ал деле Америка жактабы, э? Сиз Васко бир да вариант Гама айтыңыз, болсо, андан соң туура жооп бересиз. Васко да Гама. Уругвай белки. Туура жооп Бразилия. Бразилияда Бразилиянын жогорку лигасында ойнойт. Бул 3-чү бөлүктө тирек каршы туура жооп болбоду, бирок жалпы биринчи раунддун жыйынтыгында эсеп 2-0 жана алгачкы упай Динмухамед мырзага кетет. Эсеп 1-0. Бул башталыш гана. Биз улантабыз, экинчи раунд VAR деп аталат. Сүрөт аркылуу суроолор. Бул жакта бир клубтун эмблемасы, анан бир мамлекеттин желеги, анан бир сан көрсөтүлөт да. Мисалы, Барселона, Польша 2. Демек, Барселонада ойногон 2 польшалык ойунчуну айтышыңыздар керек. Левандовский, Шенсный. Түшүнүктүү. Ким биринчи баскычты басса, ошол тарап жооп берет. Анда эмесе, биринчи сүрөттү экранга чыгарабыз. Дилмухамед мырза, ким? ПСЖда ойнойт. Кореялык. Кореялык эме. Бир эле. Ооба, бир эле oyuncu. Баскандан кийин 5 секундта жооп беришти. Атакующий полузащитникти андагы билем, бирок атын эстей албай атам. Кечирип койгула. 2 3 4 5 вариант барбы? Жок, анда Кайбар мырза өтөт. Мында бул жакта экинчи баскандыгынын бир плюсу ушу көбүрөөк ойлонууга мүмкүнчүлүк бар да. Экинчи жооп берген. Анын атын мен деле билбейм. Ойлонуп Же ким менен бүтөт, же сон менен бүтөт. Же менен бүтөт. Вариант. Жок, бул игроктун атын билбейм. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Түштүк кореялык oyuncu кечки акыркы оюнда деле старт курамына чыкты. Бул Ле Канин деген oyuncu. Испанияда ойноп кеткен буга чейин. Экинчи сүрөт. Экинчи суроо. Челсиде ойногон 3 испаниялык oyuncu. Үчөөнү деп айтышыңыз керек. Биринчиси бул Кукареля. Дагы ошо бир коргоочу, бир дарбазачы, бир чабуулчу. Эме, Кепа. Кепа азыр арендадабы же Кепа кеткенби? Кепа да испанец. Кепа азыр Челсиде эмес. Жок, арендага кеткенби? Уже сатылып кеткенби? Анда Кукареля. Кайбар мырза, сизде варианттар барбы? Жардам кылсаңыз Мен болот. Кукареля эле таап кеткенмин. Дарбазачы. Дарбазачы. Санчес. Сборная Испаниянын Санчес. Роберт Санчес. Жана бир борбордук чабуулчу. Убагында Барселонада ойноп кетсе керек ал oyuncu. Борбордук чабуулчу? Жаш. Феликспи? Жок, Феликс. Феликс Вингерде. Туура жооп. Жарым коргоочу, э? Жарым коргоочу, э? Жок, чабуулчу. Чабуулчу? Келиңиздер, туура жоопко өтөлү. Бул жака 2 oyuncu айтылды. Бул Марк Кукуреля, Роберт Санчес жана Марк Гио деген чабуулчу. Конференция лигасында оюндарында көп чыгып келет. Кийинки 3-чү эртерээк басканга аракет кылсаңыздар болот. Ким бул? Спортинг. Шотландиялык го? Жок, Швеция. Ама Швеция. Азыр жылдыз жаңылтпай. Гёкерс беле? Атын айта албай атам, бирок Гёкерс молый. Ошол да. Атын айтыш керек. Гёкерш беле? Гёкереш, Гёкерш болуш керек. Туура жооп көтөрөлү. Бир аз эми бир тамгадан ката кетти окшойт, бирок жазылышы
Гёкереш, бирок Гёкереш деп айтылып келет, Виктор Гёкереш. Эсеп 1-0. Дал ушул оюнчу алдыда эми топ клубтарда ойношу мүмкүн. Кийинки 4-чү сүрөт, 4-чү суроо. Кайбагымыз да? Хорватия, Манчестер Сити. Эки. Бирөөсү деген неме Реалда ойноп кеткен. Так. Блин, аты. Аябай популярдуу го. Жарым коргоочу. Аты Фамилиясы Кыдан башталат. блин. Унутуп калгандачы, я. Жарым коргоочу. Аты Блин, унутуп калдым мен анын атын. Сизде? Экинчиси. Бул биринчиси бул Ковачич, экинчиси бул Йошка Гвардиола эмеспи? Туура, келиңиздер, туура жоопко өтөлү. Хорватиялык оюнчулар Манчестер Ситиде ойногон бул албетте Матео Ковачич жана Йошко Гвардиол. Бири коргоочу, бири жарым коргоочу. Эсеп 2-0 жана кийинки 5-чи суроого өтөбүз. Тоттенхемде ойногон италиялык эки оюнчу. Бирөө коргоочу, бирөө дарбазачы. Дарбазачысын мен точно тааныбайм да. Коргоочуну билет окшойм мен. Кулишевский. Жок, Кулишевский чабуулчу да, вингер. Кое туруң сонда коргоочу. Коргоочу, латераль. Кара терилүү өзү. Италия жаран. Дарбазачы өтө жакшы ойнойт, бирок жаракатына байланыштуу азыр ойнобойт. Ошол себептен дагы дарбазачы позициясы көйгөй жаратууда Тоттенхемде. Варианттар жок болсанда туура жоопко өтөлү. Бул кайсы оюнчулар чогуу биргеликте байкайбыз. Бул Викарио жана Удоджи, Дастин Удоджи деген оюнчу. 2-0 эсеп дагы болсо. Кийинки 6-чы сүрөт. Аталантада ойногон бельгиялык оюнчу. Аталантанын лидери ким? Блин, атын билбейм, бирок 7-чи номер. Жок, 77-чи номер болуш керек. Алдыда ойнойт, сары чачтуу, бою узун, левша. Атын билбейм, бирок точно. Буга чейин Миланда ойной албай, анан Аталантага келди. Ооба. Фамилиясы да оңой эмес да, башкача. Реал менен ойногондо бир гол киргизди болуш керек. Ансын эсте жок. Кайбарыңызда сизде атын билесизби? Аты оормун. Анда туура жооп өтөлү, чогуу биргеликте аты жөнүн угалы, бельгиялык оюнчу. Аталантанын лидери Шарл де Кеталаре деген оюнчу. Кийинки 7-чи сүрөт. Ньюкаслда ойногон эки бразилиялык оюнчу. Бир оюнчусуна ошо жада калса Реал Ситида кызыктар болуп сатып алууну каалаган жакында эле. Экөө тең жарым коргоочу, экөө тең старт курамда ойнойт. Экөө тең бокс ту бокс десек болот да. Ким бар дейт? Варианттар бар, жок дегенде бир оюнчунун. Тамак экен. Туура жооп өтөлү анда. Келиңиздер, чогуу биргеликте бул Ньюкаслда ойногон эки оюнчу, бул Жоэлинтон, экинчиси Бруно Гимарайш. Бразилия улуттук курама командасына да чакырылып келет, экөөсү тең. Жана акыркы 8-чи, эми бул бир аз жеңилирээк болушу мүмкүн. Реал Мадрид, Франция. 4 оюнчу. Биринчиси Камавинга, экинчиси Чуамени, үчүнчүсү Мбаппе. Так, төртүнчүсү коргоочу. Сол. Так, бул жакта. Мыдан башталат. Аты Фдан башталат. Фамилиясы Мыдан. Ферлан Менди. Ферлан Менди. Туура жооп өтөлү, чогуу биргеликте көрөлү. Бул чындап эле Ферлан Менди, Чуамени, Камавинга жана Килиан Мбаппе. Акыркы упайды Кайбар мырзага берген күндө деле жалпы эсеп 2-1 жана Динмухамед мырзанын пайдасына жыйынтыкталды бул раундтагы. Ошону менен эсеп 2-0. Биз болсо улантабыз 3-раунд.
Elim Avto компаниясы Америкадан арзан жана ишенимдүү түрдө машина алып келип беребиз. Биздин адистер Американын аукциондорунан жана автосалондорунан арзан баада сизге жакшы машиналарды алып бере алат. Бул албетте Кыргызстандын базарынан Америкадан алдырган машиналар 30%га арзан түшөт. Америкадан Кыргызстанга машиналардын келген убактысы канча десеңиз 60-70 күндү түзөт. Ошондой эле машина алганга акчаңыз жетпей атса, анда Elim Avto компаниясы $10.000 чейин каржылоону караган. Ошондуктан Elim Avto'da Америкадан алганга эң ыңгайлуу шарттар түзүлгөн жана эң ишеничтүү компания. Биздин дарегибиз Россия бизнес борбору Разаков 19-да жайгашканбыз. Elim Avto элибиздин кызматында. Үчүнчү раундда 3 категория бар. Ошол категория боюнча 10дон суроого жооп беришиңиздер керек. 3 категорияны тандап, кайсынысына жооп бересиздер, өзүңүздөр чечесиздер. Биринчи болуп, буга чейин утулуп жаткан оюнчу чечет. Категорияларга айтсак, Кыргызстан премьер лигасы, трансферлер жана стадиондор. Кыргыз футболун кандай билесиздер? Трансфер же стадиондордун аттарын жакшы билесизби? Үчөөсү тең жеңил эмес негизинен. Так. КПЛ кандай билесиз? КПЛ жакшы билбейм. Анда трансферлер же стадиондор. Стадиондорго аракет кылып көрөлү. Стадиондор, э? Анда эмесе кеттик биринчи 10 суроо. Болушунча бат-баттан жооп берүүгө аракет кылышыңыз керек. Бишкек шаарындагы борборлук стадион кандай аталат? Стадион Спартак стадиону? Кыргызстан Дылон Өмүрзаков атындагы стадион. Экинчи суроо Реал Мадрид клубунун стадионунун аталышы. Так, Реал Мадридтики Сантьяго Бернабеу. Сан-Сиро стадиону кайсы шаарда жайгашкан? Сан-Сиро Миланда жайгашкан болуш керек. Боруссия Дортмундтун үйүндөгү оюндарын кайсы стадиондо өткөрөт? Боруссия Дортмундтун. Ошону билбейм. Альянс Арена стадионунда кайсы команда көп ойнойт? Альянс Арена стадионунда Бавария командасы ойнойт. Англия премьер лигасынын оюндары өткөн стадиондордун ичинен эң чоңу кайсы? Так, Англияныкында Олд Траффорд болсо керек. Диего Армандо Марадона атындагы стадион кайсы шаарда жайгашкан? Ал Аргентинада жайгашса керек. Аргентинанын Велодром стадионунда кайсы команда ойнойт? Велодром? Билбейм. Рим шаарындагы Олимпико стадионунда 2 команда ойнойт. Кайсы 2 клуб? Олимпико. Римдик 2 клуб. Деп ойноп өткөн клубдун аты эле. Так. Жок, билбейм. Ливерпулдун стадиону кандай аталат? Ливерпулдуку. Так, аны билесиз? Атын. Так. Энфилд. Эми туура жооптор көтөрүү. Бишкек шаарындагы борбордук стадион Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион. Биринчи упай. Реал Мадридтики Сантьяго Бернабеу, Сан-Сиро Миланда жайгашкан. Үчүнчү упай Боруссия Дортмундтуку Сигнал Идуна Парк аталат. Альянс Аренада Бавария өткөрөт. Төртүнчү туура жооп. Англия премьер лигасындагы эң чоң стадион бул Олд Траффорд стадиону 74.994 көрөрмөн батат. Бул 5-чи туура жооп. Армандо Марадона стадиону бул Неапольдо жайгашкан. Наполинин легендасы. Велодром бул Марсель клубунун стадиону. Аны Рим шаарындагы Олимпиадалык стадиондо бул Рим жана Лацио клубтары ойнойт. Ливерпулдун стадиону Энфилд, ошону менен жалпы 6 туура жооп. Эми Динмухамед мырза жеңишке жетиш үчүн жок дегенде 7 суроого жооп бериш керек. Кыргызстан премьер лигасы же трансферлер? Трансферлер. Кыргызстан премьер лигасын аябай эле жакшы билбейт болушум керек мен. Кеттик аны эмесе. Футбол тарыхындагы эң кымбат трансфер кайсы? Неймар. Джек Грилиш Манчестер Ситиге кайсы командадан өткөн? Астон Вилла. Барселона өз тарыхында кайсы oyunчуну эң кымбат баада сатып алган? Каутиньо. Ливерпуль Луис Суарести кайсы клубтан сатып алган? Суарес Аякстан. Манчестер Юнайтедтин тарыхындагы эң кымбат трансфер? Эң кымбат трансфер Лукаку болушу мүмкүн. Килиан Мбаппе 2018-жылы Монакодан ПСЖга канча миллион еврого өткөн? Кандай дейсиз? Килиан Мбаппе 2018-жылы Монакодан ПСЖга канча миллион еврого өткөн? 160.
Гүлжигит Алкулов 2025 жылы кайсы клубка өттү? Вариант жок, э? Тоттенхемден Реалга өткөн 2 оюнчуну айтыңыз. Конечно же, Бейл менен Модрич. 2009 жылы Криштиану Роналдудан тышкары Реалга дагы 4 оюнчу кымбат баада сатып алган. Сиз жок дегенде 2 оюнчуну айтып бериңиз. Игуаин болушу мүмкүн. Игуаин, Реал Мадридте Криштиану Роналдудун сырткары Игуаин, Снейдер эмеспи? Башка вариант жок. 1 2 3 кийинки жана Абдукадир Хусанов Манчестер Ситиге кайсы командадан келди? Рен. Рен, э? Келиңиздер, туура жоопко өтөлү. Канча суроого жооп берди, чогуу биргеликте байкайбыз. Футбол тарыхындагы эң кымбат трансфер Неймар Барселонадан ПСЖга 222 миллион еврого өткөн. Биринчи упай. Джек Грилиш Астон Вилладан Манчестер Ситиге өткөн. 2021 жылы 117 миллион евро. Экинчи туура жооп. Барселона өз тарыхында эң кымбат Каутиньону сатып алган 2018 жылы 145 миллион еврого. Үчүнчү туура жооп. Ливерпуль Луис Суарестен 2011 жылы 26,5 миллион еврого Аякстан сатып алган. Төртүнчү туура жооп. Манчестер Юнайтед тарыхындагы эң кымбат трансфер Лукаку эмес, бул Поль Погба. 2016 жылы Ювентустан 105 миллион еврого сатып алган. Килиан Мбаппе 180 миллион еврого өткөн, сиз 160 деп калдыңыз. Гүлжигит Алкулов быйыл Торпедо Москвада ойнойт. Тоттенхемден Реалга өткөн оюнчу бул Модрич менен Бейл, бул 5-чи туура жооп. Жана 9-чу 2009 жылы Реалга Хаби Алонсо келген, Карим Бензема келген, Кака келген, Рауль Альбиол келген. Тек каршы бирөөнү да айта алган жоксуңуз. Жана Абдукадир Хусанов буга чейин Ренде эмес, Ланс клубунда ойногон. Эсеп 6-5, бул упай Кайбар мырзага кетет, жана ортодогу айырма 2-1. Урматтуу көрөрмандар, биз улантабыз. 4-чү раунд. Бул раунд кайрадан сүрөт аркылуу. Сүрөттө эки футболчунун сүрөтү бир көрсөтүлгөн да. Бирөөнүн чачы, бирөөнүн көзү кылып бир сүрөт кылып койгонбуз. Ошону табышыңыздар керек. Бул сүрөттө кайсы эки оюнчу катылган? Ким биринчи баскычта болсо, ошол тарап жооп берет, аны эмесе кеттик. Дин Мухаммед мырза. Биллингем менен Мбаппе. Эмне себептен? Биллингем остор жүрүп десең. Мбаппенин прическасы. Менимче. Кайбар мырза кошуласызбы же вариант? Негизи окшош экен, бирок Биллингем менен Родриго окшойт. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Бул Реалдын 2 оюнчусу жана Джуд Беллингем менен Килиан Мбаппе. Эсеп 1-0, Дин Мухаммед мырза кайрадан алдыда. Экинчи сүрөт ушундай эле. Бул жерде кайсы оюнчулар катылган тагыраагы? Арсеналдын 2 оюнчусу. Футболкасына карап байкасаңыздар. Кимдерди көрүп турасыздар? Арсеналдын 2 оюнчусу. Так, эме. Экөөтөн коргоочу, бирөөсү Габриэль. Басып кое берейинчи. Бирөөсү Габриэль, экинчиси дагы коргоочу, 6-номерде ойнойт. Салибабы? Салиба менен Габриэль. Акыркы жооп. Салиба менен Габриэль. Кайбар мырза, сизде вариант барбы? Бирок жүзүгерге окшошот кат бирөөсү десең. Арсеналдын 2 оюнчусу болсо. Жезус ошокто ойнойбу? Ошо Жезуска окшоштуруп атам мен. Жезус менен Салибага дейм. Салиба, э? Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Чогуу биргеликте байкайбыз. Бул Габриэл Жезус менен Вильям Салиба болчу. Кайбар мырза эсепти теңеп кетти. 1-1. Үчүнчү сүрөт. Кайбар мырза биринчи. Так, Нуньяс менен неме? Вирджил ван Дайк. Вирджил ван Дайк, акыркы жооп. Жок. Неме? Жана биринчи айткан оюнчу. Нуньяс менен неме? Тоже атакующий. Португалияда ойнойт. Аты ким? Айтсам болобу? Сол жакта. Жотабы? Ошо Жота го дейм. Нуньес менен Арнольд.
Келиңиздер, туура жооп койду. Нуньесин Арнольд экен. Бул Трент Александр Арнольд жана Нуньес болчу. Эсеп 2-1. Жана кийинки 4-чү сүрөт. Бул дагы бир клубту ойногон эки оюнчу. Так, булар Атлетиканын оюнчулары. Гризман менен Мессини дайыма коргоп жүргөн, Аргентинада бирге Месси менен ойногон. Де Паул бул. Де Паул. Мен айтсам, Галахар менен Гризман. Эмнеге? Галахардын лицосы турат, а прическа Гризман, мне кажется. Келиңиздер, туура жооп койтойлу. Бул ирет кимдики? Туура, кимдин ою жана бул Гризман менен Конор Галахер болчу. Эсеп 3-1 жана 5-чи сүрөт. Бул ирет дагы бир аз оңой болушу мүмкүн. Харри Кейн менен Мюллер. 100%. Демек, дароо туура жооп көтөрөйлү. Бул Томас Мюллер менен Харри Кейн жана айтылган эле 100% туура жооп. Эсеп 3-2 жана акыркы 6-чы сүрөт. Эгерде Кайбар мырза тапса эсеп теңелет. Так, Ювентустун оюнчулары. Ювентустун бир чабуулчусу. Ким эле? Яма славянский фамилиясы. Атын унутдум. Ладно. Жооп бересиңер. Мен айтып көрөйүн, Влахович менен Йылдыз эмеспи? Влахович менен Йылдыз акыркы жооп. Сиз айтасызбы же туура жооп көтөрөлү? Өтөрөлү. Туура жооп көтө берели. Бул Кенан Йылдыз менен Влахович. Йылдызды кантип тааныдыңыз? Кашы. Кашын байкап калдым эле да, андай бир аз кырылган. Негизинен эми Кенан Йылдызды азыр чыныгы көрөрмандар гана билбесе, көпчүлүгү дагы деле угушу мүмкүн, бирок көбөйтесин билбейт болуш керек. Жана бул раундда кайрадан Дин Мухаммед мырза жеңишке жетти. Ошону менен эсеп 3-1. Биз болсо 5-чи раундга өтөбүз. Бешинчи раундда жалпы сан 12 суроо бар. 4-өө жеңил, 1 упайлык, 4-өө орто, 2 упайлык жана кыйын 3 упайлык. Ар бириңиздер алмак салмак тандоо жүргүзсөңүздөр болот. Кайсыл 1 упайлык суроого жооп бересиздерби, 2 упайлыкпы же 3 упайлыкпы? Биринчи жеңилип жаткан Кайбар мырза баштайт тандоодон. Сиз тандасаңыз болот. 1 упайлыкка жооп бересизби, 2 упайлыкка же 3 упайлыкка? Ортонун баштайт. 2 упайлыктан, Ариан Робен Англияда бир гана клубта ойногон. Кайсы клуб? Так, Ариан Робен Англияда бирде клубта ойногон. Опа. Эгер туура жоопту мен айтсам мага жазылбайбы? Жок. Ар ким өзүнүн суроосуна жооп берет. Ариан Робен Англияда бир клубта ойногон. Ариан Робен деп мисалы Эч укпаптырмын ошонун Англияда ойногонун. сүрөттөр дагы кээде чыгып калат ошол формада. Балким Бир клубду айтып коюңуз. Оюңузга келген бир топ. Челси. Челси деп ойлойсуз, Туура, бул Челси клубу. Ариан Робен Англияда Челсиде ойногон. Экини ойлойсуз. Дин Мухаммед мырза. Мен жеңилден эле баштайын. Бирден. Бирден эле баштайын. 2006 жылы дүйнө чемпионатын ким утты? 2006 жылы. Ошол жылдарда футбол көрчү элеңиз негизи. Кайсы жылдан баштап көрүп баштадыңыз? Кое туруңуз. 2010 жылы 2014 Германия утуп атат. 2010 Испания утуп атабы? Туура. 2006 болсо Италия. Италия, туура. Италия 2006 жылы Германияда болгон дүйнө чемпионаты жана финалда Италия Франция. Эсеп 2-1. Кайрадан Кайбар мырза. Жеңилерин көрөлү. Бирде. Учурда Неймар кайсы клубтун оюнчусу? Учурда Неймар Бразилияга кайра келди. Так, Сантас болуш керек? Сантас клубу. Эсеп 3-1, мына кече жакында эле Сантас клубуна өттү.
Сизде. Эми мен бир ортосунан бери байкайын, 2 упайлык. Евро 2024 мелдешинде Испания курама командасынын негизги дарбазачысы ким болду? Ох, Испаниянын вратары ким? Санчес эмес, Кепа эмес. Дагы бирөө бар болчу. Вариант барбы? Сизде Атын унутуп атам. кайсы Бирок клубда ойнойт? Санчес эмес, Кепа эмес болчу, точно. Жок, Кепа эмес, мындай узун бойлуу, толук Кепа арык го мындай. Мындай булчундуу. Мүмкүн кайсы Атын клубда унутуп ойногон эсиңизде барбы? Жок. Кайсы Кайсы клубда ойночу? Тоттенхэмде ойночу эле. Жок. Туура жооп көтөрө эле. Унай Симон. Унай Симон деген дарбазачы. Кайрадан кезек кайбарымызда? Жеңилирээк беребиз. Бирден, бир упайлык. Ювентус клубунун башкы баштыруучусу ким учурда? Ох. Клубун башкы Оюнчу, легенда десек да, бир орто деңгээлде жакшы ойногон бир Пирло. оюнчу. Пирло. Перлош керек. Жок. Же Перло эмеспи? Мен айтып коеюн, Э. Тиаго Мотта. Тиаго Мотта. Тиаго Мотта бирок Аны тилек билбейт каршы экен упай аны. берилбейт. Эсеп 3-1 кайбарымызда алды да. Ортончусу 2 упайлыктан бир. 2 упайлыктан 3-чү суроосу. Дани Карвахаль Реал Мадриттен башка да кайсы клубда ойногон карьерасында? Севилья. Реал Мадриттен башка бир клубда ойногон. Акыркы жооп. Кайсы клуб болушу мүмкүн? Испанияда эле ойногон болуш керек. Эми аны айтсак жардам болуп калат. Так, акыркы жообуңузду айтыңыз. Анан туура жооп көтөрөбүз. Азыр. Бир сезон ошол жакка барып ойноп келген. Андан кийин Реалга келген да. 2012-2013 ойногон ошол клубда. Эми эмеспи? Европада эле, Ооба, Европада эле. Германия эмеспи? Ошону айтып коебузчу бир. Атын айтың, клубтун атын айтың. Жок, клубтун атын эмес, эме Германиябы? Же Жок, аны айта Испаниябы? Бир. Либо Севилья, либо Байерго деп ойлойм. Бир. Жооп керек. 2, 3. Кай бар чөп қазір? Жок, айта албайм. Карвахальды башка клубда ойногонун билбеп турмун. Севилья же Байер. Севилья, ладно. Севилья. Туура жооп Байер. Айтып атпадымбы? Же Байер же Севилья. Сезгендей болуп тур, э? Эсеп 3-1 кайрадан. 2 упайлыктан бирөө, 1 упайлыктан бирөө калды, анан 3 упайлыктан 4 суроо бар. 2 упайлык көрөлү. Аталанта клубунун башкы баштыруучусу ким? Ох, ё. Аны билбейм. Айта албайм. Билесизби? Эме? Гасперини. Гасперини, Жан Пьеро Гасперини. Кезек сизде. Орунан бирди берчи, эне сурайын десең, 2006-жылы дүйнө чемпионатынын финалынын негизги убактысы 1-1 эсебинде жыйынтыкталган. Голдорду кимдер киргизген? Зидан киргизген пенальтиден. Ага чейин. Ага чейин Италиянын голун ким? Италиянын голун ошол Зидан сүзгөн мужик киргизген. Атын билбейт экен бирок, чын. Аты керек. Заньери эле билбейм, точно толук билбейт экен. Матераци. Марко Матерацци болчу. Тирек каршы эсепке алынбайт. Кайрадан сизге. 1 упайлыктан 1 суроо калды, анан 3 упайлыктан 3 суроо бар. Так, 1 упайлыкты өлтүрүп салалычы. Кака карьерасында кайсы клуб үчүн көп ойун өткөргөн? Кака тааныйсыз, Ооба, Каканы Кайсы билебиз. клубтарда ойногон билесиз, анан Реал кайсы Мадрид, клуб үчүн көп ойун өткөргөн? Ал Реал Мадридте көп ойногон, анан Миланда көп ойногон болуш керек эле. Кайсы клубда көп ойун өткөргөн? Миланда көбүрөөк ойун өткөргөн деп ойлойм. Акыркы жооп. Акыркы жооп. Ооба, бул туура жооп. Миланда 307 ойун өткөрүп, 104 гол киргизген. Себеп дегенде Реалдагы карьерасы жакшы болбой калган да. Эсеп 4-1, бирок 1 туура жооп менен эсеп теңесеңиз болот. 3 упайлыктан 3 суроо бар. Сизде тандоо деле жок калды. Экинчи
Суроо 3 байлыктан. Бразилиялык Роналдо кайсы клубтун президенти? Зубайсик Роналдо учурда бир Испанияда. президенти, кайсы клуб? Испанияда. Менимче Райо Валикано же Испаньолго дейм. Демек, акыркы жооп. Райо Валикано эмеспи? Жооп кабыл алынды. Туура жооп Валladolid, Реал Валladolid. Валидайт. Кийинки суроо экөөңүзгө бири-бирден калды. Эгерде ушуну жооп берсеңиздер, анда дароо жеңесиз. Уэсли Снейдер кайсы өлкөдө карьерасын жыйынтыктаган? Снейдер өзү Голландияда ойногон. Так. Манчестер Юнайтедте ойноп кеткен. Бирок кайсы клубка барып ойногон аягында? Карьерасынын аягында каякта? Турцияга барды эле. Турция. Бир өлкөнүн атын айтышыңыз керек. Түркияга барган болуш керек. Түркия, туура жооп Катарда. Катарда жыйынтыктаган Аль Гарафа клубунда. Эсепти теңеп кетүүгө акыркы мүмкүнчүлүк, тапсаңыз тең чыгуу, таппасаңыз жеңилесиз. 2022 жылы Катарда өткөн дүйнө чемпионатынын финалдык оюну кайсы стадиондо өткөн? Кыйын суроо 3 байлык. Финалы кайсы стадиондо өткөн? Катардагы стадиондорду каяктан билебиз энди? Финал өткөн да. Финал билем. Финал өткөн Аргентина менен Франция чыккан, 3-3 болуп финалга барышкан, пенальтиге барышкан. Туура жооп өтө берели. Лусайл деген стадион, Лусайл Айконик, ошол чемпионатта көп эле жолу айтылган. Жана бул раундда Кайбар мырза жеңишке жетти. Ортодогу эсеп кыскарды. Эсеп 2-3. Биз 6-чы раундга өтөбүз. Кайрадан сүрөт аркылуу бул ирет футболчулардын сөйлөкөтү көрсөтүлөт. Сиздер кайсы оюнчу экенин табышыңыздар керек. Кайрадан эле баскычты ким басса, ошол тарап жооп берет. Кеттик. Биринчи сүрөт, биринчи суроо. Бул кайсы оюнчу? Ал төшүндөгү эмне? Белги Белги эмблемабы? Клубтун эмблемасы эмес, бирок ошол спонсору го деп бөлүшсө. Байланыштуу ошол клубка. Турган турпаты Бруно Фернандеш. эмне себептен? Кулак десең, билбейм, мен оюмча Бруно Фернандеш. Кайбар мырза? Менде вариант жок. Мен да ошо кулак деп жардам берген жана туура жооп. Да ошол кулагынан дагы байкап туура жооп айтса болмок. Бул чындап эле Бруно Фернандеш болчу. Эсеп 1-0. Экинчи сүрөт кайрадан эле ушундай. Бир оюнчунун сөйлөкөтү көрсөтүлөт. Бул ким? Салах. Эмнеден? Прическасы азыр ушундай болуп калган Салах. Кошулабыз. Салах. Ливерпулдун формасы көрүнүп турат. Салах. Вариант барбы? Салах. Салах. Келиңиздер анда туура жооп өтөлү. Бул албетте учурда алтын топко негизги талапкер болуп жаткан Мухаммед Салах. Эсеп 2-0. Кандай ойлойсуздар? Салах быйыл алтын топ ута алабы? Эгер Лиги чемпионовдон ушул эле темпте кетип, жок дегенде эми Лиги чемпионовду финалдан утпаса дагы финалга чейин жетсе, анан АПЛды алса, анда утат. Бериш керек Салахкачы. Заслуженно бериш керек. Если финалга чейин жетип, анан АПЛды алса. Если Лиги чемпионовду дагы АПЛда калса, анда вообще бесспорно бериш керек. Кайбар мырза? Ким Алтын топко азыр Рафиньяго дейм. эгерде Барселонадагы жакшы оюн көрсөтүп финалга чейин жетип, эгерде Роберт Левандовский Ла Лиганын бомбардири болсо, жана Ла Лиганы барса утса, анан ошондой эле финалга чейин жетип же утуп кала турган болсо, анда Левандовскийге дагы. Негизи эле Левандовскийге бир алтын топ карыз го дейм УЕФА. Негизи анысы бар. Бир эмес, экөө го дейм. Жок дегенде финалга жетсе дагы ошо Роберт Левандовскийге берип коюшу мүмкүн да. Келиңиздер эми суроого өтөлү. Кийинки 3-чү сүрөт. Кайбар мырза? Так, бул Атлетиконун оюнчусу Чачы. Антуан Гризман го дейм. Акыркы жооп. Динмухамед мырза, сизде вариант барбы? Гризман. Чачы да болуш Гризманга да окшошуп атат. Анан бул Атлетикада азыр ойнойбу? Ошону сурасам болобу? Учурда ойнойт. Анда Галахер деп көрөйм мен, бир вариант. Келиңиздер туура жооп өтөлү.
Бул Гризманбы же Калахерби? Гризман. Негизинен Конор экөө бир аз окшошуп кетет. Эсеп 2-1, дагы болсо Динмухамед мырза алдыда жана 4-чү сүрөт Дембеле. эмнеден ула? Осман Дембеле. Азыркы ПСЖнын эң бомбардири, эң алдыңкы оюнчуларынын бири. Прическасы Эмнесинен анан байкадыңыз? празднованиясы ушундай болот болсо керек эле. Ну, короче, Гризман өйтө эме да. Дембеле. Дембеле. Демек эки катышуучу тең дароо жооп берди, экөө дерлик бирдей баскычты дагы жана бул Усман Дембеле болчу. Эсеп 3-1, биз улантабыз кийинки сүрөт. Бул деле оңой болушу ыктымал. Килиан Мбаппе. Эмнесинен ула? 100%. Туура жооп көтөрөйүн анда. Бул Килиан Мбаппе. Эсеп 4-1 жана акыркы 6-чы сүрөт. Бул кайсы оюнчу? Челси. Кимге окшошуп атат? Мындай Маунтка да окшош кетип, бирок Маунт кеткен да Челсиденчи. Мен да Маунтта ойлоп кеттим. Алла Челси. Жарым коргоочу. Кээ бир оюндарда капитан да болуп атат. Энсо анда. Энсо, эмнеден улам? Жарым коргоочу капитан боло турган Энсо эле го дейм. Демек, биздин айткан жардамдын натыйжасында туура жооп айтылды. Чогуу биргеликте көрүп коелу, бул Энсо Фернандес болчу. Ошентип бул раундда кайрадан Динмухамед мырза ишенимдүү жеңишке жетти дагы, ортодогу эсепти кайрадан өстүрдү. Эсеп 4-2. Ал эми биз акыркы 7-чи раундга өтөбүз. Бул раунд цитата деп аталат. Футбол темасындагы цитаталарды айтабыз, сиздер улантышыңыздар керек. Цитатанын башын айтабыз, сиздер улантасыздар. Мисалы бир цитатаны айтам, ошону улантып коесуздар да. Цитатабы? Ооба, цитата. Кеттик анда эмесе. Италиялык машыктыруучу УЕФАнын версиясы боюнча тарыхтагы эң мыкты 10 машыктыруучунун катарын толуктаган Ариго Сакки мындай деген. Италия футболу бул коркуу оюну. 2 адам чабуулда ойнойт, 10 футболчу коргонот, ал эми жаш оюнчулар көп чекит. Цитатаны 2 сөз менен улантыңыз. Ал эми жаш оюнчулар эмне кылат? Сиз окусаңыз? 2 адам чабуулда ойнойт, 10 адам коргонот. Ал эми жаш оюнчулар Чуркайт. Италия футболу тууралуу ой айтып атат да цитата. Жаш оюнчулар сындырат десең. Чуркайт. Чуркайт. Кайбар мырза, сизде? Ал эми жаш оюнчулар. Мына ойнонсоңуздар, 2 адам чабуулда ойнойт, 10 футболчу коргонот, ал эми жаш оюнчулар эмне кылат? Разминка кылат. Кайбар мырзага кезек берели. Так, 2 чабуулчу чабуулда. Ону коргонот. Жаш оюнчулар эмне кылат? Суу ташыйт десең. Жаш оюнчулар. Вариант барбы? Карап турат да коеюн. Карап турат, туура жооп алмашууда отурат. Бул жерде эми 11 оюнчу ойнолот, демек калган эмне кылат? Алмашууда отурат да. Тапса болмок негизи. Туура жооп болбоду, биз улантабыз. Экинчи, Чемпиондор лигасындагы голдор жана жеңиштер көп чекит сыяктуу. Ачсаң эле куюла берет. Роналду эмнеге салыштырган? Роналду өзүнүн Чемпиондор лигасындагы голдорун, жеңиштерин ушул бир нерсе менен салыштырган экен да. Минтип айтып жатат. Чемпиондор лигасындагы голдор жана жеңиштер көп чекит, бир сөз. Сыяктуу. Ачсаң эле куюла берет. Бул эмне? Ачса куюла берет турган нерсе. Стакан. Стакан деп коебуз, Стаканды кое берейин. Сизде вариант бар? Ачса эле куюла берет. Ачсаң эле куюла берет дейт. Ашып кетсе эле төгүлө берет. Ачсабы? Жок, ачсаң эмес, ачсаң. Ачсаң элеби? Ооба. Ачсаңбы? Анда кола. Кола. Или шампанский. Шороду. Шампан го дейм. Туура жооп кетчуп. Кетчупка салыштырган экен. Чемпиондор лигасында голдор кетчуп сыяктуу, ачсаң эле куюла берет. Туура жооп болбоду, биз улантабыз кийинки. Гарри Невилл, дагы бир белгилүү коргоочу, кайсы футбол клуб тууралуу мындай деген. Акыркы 10 жылда бул клуб оюнчулардын көрүстөнү болуп калды. Кайсы клуб жөнү?
Кандай дейсиз? Акыркы 10 жылда бул клуб оюнчулардын көрүстөнү болуп калды. Манчестер Юнайтед. Ооба, туура жооп, бул Манчестер Юнайтед. Эмнеге антип айткан деп Анткени Гарри Невилл өз ойногон. Бул Гарри Невилл Юнайтеддин легендаларынын бири. Анткени ал убакта Гарри Невилл өз ойноп жүргөн кезде, андан кийинки убактарда деле аябай Манчестер Юнайтед эмнеси менен баягы сэр Алекс Фергюсондун машыктырып жаткан учурда аябай дух менен, боевой дух менен эч качан мындайча айтканда камбэкти көп жараткан, аябай боевой духовистый эме клуб деп мындай эл таанышчу да. Андан кийин вот ошолордун поколениясы бүткөндөн кийин башталды го дейм. Ошол эле учурда мисалы келген оюнчулардын баардыгы тескенче карьерасын бүтүрүп алды. Жылдыз болуп келгендер бар ошол эле. Же карьерасын бүтүрөт, Джейдон Санчо, Маунт, Казимиро баардыгы мыкты карьерасын жыйынтыктап жатышат да бул клубда. Эсеп 1-0 жана 4-чү суроо. Юрген Клоп Ливерпуль үчүн акыркы ойун алдында мындай деген: акыркы оюндан кийин жамгыр жайт деп ниет кылам. Анткени күйөрмандар көпчекит көрүшүн каалабайм. Көз жашымды көрүшүм каалабайм. Туп-туура экөөңүздөр бирдей айттыңыздар. Экөөңүздөргө тең бирден упай берип коелу. Эсеп 2-1 жана 5-чи. Мени текебер деп ойлобогула. Анткени менин айткандарым чын. Мен Европа чемпионумун. Демек мен башкалардай эмесмин. Мен Жозе Мауриньо өзүн эмне деп айткан? Өзгөчө. Ооба, бул мен өзгөчөмүн деген. Особенный деп, Эсеп 3-1 жана акыркы 4-чү, акыркы 6-чы суроо. Рома менен жеңген бир титул, Ювентус же көпчекит менен уткан 10 кубоктон артык. Франческо Тотти бул цитатасында дагы кайсы клубду белгилеген? Рома менен жеңген бир титул, Ювентус же дагы бир клубтун атын айткан, ошол клубта ойноп 10 кубок уткандан артык деген. Ювентус жана кайсы клубду айтышы мүмкүн? Милан, Сизде вариант бар? Жок, вариант жок. Реал деп айткан. Анткени Ювентус менен Реал Мадрид Тоттини өтө көп жолу чакырган, бирок Тотти барбай койгон экен. Бул раунд ошол менен кайрадан Динмухамед мырзанын жеңиши менен жыйынтыкталды. Жалпы оюнга келсек, эсеп 5-2. Динмухамед мырзаны жеңиши менен куттуктайбыз. Буюрса, жарым финалга чыктыңыз. Жарым финалдан күтөбүз. Жана урматтуу көрөрмандар, биздин программанын башкы демөөрчүсү Элмавто компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн дагы биздин катышуучуларга жакшынакай белектерин даярдап койгон тагыраагы футбол топтору. Кайбар мырза, бул сизге жана Мо оригиналды, Оригинал болот. Молтен тобу. Азыр болсо эми оюнчуларга кезек берели. Оюн тууралуу Кайбар мырза, бүгүн оюн кандай болду? Суроолор кандай болду? Жеңишке эмнеге жетпей калдыңыз? Оюн абдан кызыктуу болду. Негизи эле биякта татыктуу жеңиш деп ойлойм. Себеп дегенде мен каршылашым мага караганда көбүрөөк билет экен. Мисалы АПЛ боюнча оюнчулардын кулактарын түздеши боюнча кыскасы аябай кызыктуу болду. Чоң рахмат. Анан бул топ боюнча айта турган болсом, мен азыр чоң поледе ойногондуктан мага жеңилген туру болду окшойт деп ойлойм. Мен миниде ойнойм да, мага наоборот ушул жеңил болду да. Кандай деп ойлойсуз? Кандай болду? Жеңиш оңой келдиби? Менин оюмча оюн негизи аябай кызыктуу болду. Мен башында негизи аябай коркком. Эсиңизде, даже кечээ мен сизге Инстаграмдан жазгам, Кайбар мырза негизи буга чейин ойноду эле, кандай ойноду эле деп. Чындыгында баягы кичине кечээден футбол жөнүндө көрүп, келатып автобустан келатып дагы футбол жөнүндө бир аз информация алып, может керек болуп калат депчи, бир аз даярдангам. Анан билбейм, эми Кудайдын буйругу экен, оюн негизинен кызыктуу болду аябай. Анан жеңиш, конечно, оор болду. Бирок буйрук менен уттук деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Ал эми сизде буйруса жарым финалдан күтөбүз. Урматтуу көрөрмандар, Дерби футбол викторинасынын кезектеги оюну ушуну менен соңуна келип жетти. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумабединов болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта калыңыздар.